После каждого дождя в Бишкеке горожанам приходится играть в квест. Задача непростая – не провалиться в лужу и уехать домой. Мы сейчас приехали на Аламединский рынок. Это один из самых проблемных участков, чтобы посмотреть, как горожане справляются с этой непростой задачей. Жаңбыр болгондо жаам болуп элдер өтө албай калат. Суу толуп калат, арыктарда тазалык жок да. Постоянно заток болот. Элдер өтө албай, остановкага жете алышпай ушинтип. Бул жактан аш жөө өтө албайбыз да. Мындай айланып ошо сууну кечип, үйгө чейин суу болуп барабыз. Бул ошо арыктарды туура эмес салынганданбы, жосо жанагындай мунсурлар толуп калганданбы, ошондон тазаланган эмелек болот да. Жанагындай чөптөрдү чапканда, чөптөрдүн эмелери, калдыктары жанагындай арыктарга тыгылып калышат. Убагында тазаланып эметип калса жакшы болмок да. Тиги суулар эме болуп, элдер өткөнгө жакшы болуп, жөө баскан элдерге жакшы эме болмок. Бул жагы туш жер көлчөк болуп калат да. Постоянно ушундай тазаланбайт эле. Бул жака келип токтогондо кыйналат. Бардык жүргүнчүлөр немелер. Мен келгениме 5-6 ай болду. 5-6 айдан бери ошол көйгөй. Көңүл буруп мыналарга тазалап, люктарда оңдотуп койсо болот, ошондой көйгөй. Ичине карап койсо эле болмок. Территория эта является муниципальной, и за нее отвечают городские службы. Жители города задаются резонным вопросом, почему при ремонте и строительстве дорог, которая сейчас ведется очень активно, нельзя продумать эффективную систему водоотвода, тем самым раз и навсегда решив проблемы в городе.